Болгону бир видеону американский YouTube'га үнү жок жана жүзү жок телефон аркылуу тарттырып 2-3 айлап иштебей эле койсоңуз болот десем ишенесизби? Барыңыздарга салам достор, мен атым Эрлан, 2006 жылдан бери YouTube'да иштеп келем, 10 жылдай болуп калды. Акыркы жылдары үнү жок жана жүзү жок кантип американский YouTube аркылуу болгону телефон менен же болбосо компьютер болсо деле жарайт. Негизи көбүнчө адамдар телефон менен баштайт. Бүгүн телефон менен иштеп алып барган каналдын мисалында сиздерге эч нерсени жашырбай көрсөтүп берем. Каналды көрсөтө албайм, каналым бузулуп калат же болбосо канча акча тапканымды көрсөтө алып, эмне болгон видео тарттым, ошону көрсөтө албайм дебестен, баарын эч нерсени жашырбай каналга кирип деле көрсөңүз болот. Бул канал сатылып кеткен негизи, бирок доступ менде калган, ошондуктан сиздерге баарын башынан аягына чейин жашырбай көрсөтүп берем. Балким бул видео аркылуу сиз YouTube'ду баштап кететтирсиз, мен себепкер болуп турмун. Анткени башкаларда, мисалы Instagram, TikTok'то башкаларды көрсөңүз, доходторду көрсөтө берет, эмне тартканын, эмне кылганын, кантип ал видеону жаратканын эч ким айтып бербейт, сизге өтө кыйын сезилет. Ошол үчүн баштабай жүрө бересиз. Сизге башынан аягына чейин кандай оюн, кантип тарткан, кантип монтаж кылганын баарын көрсөтүп берем. Убактыңызды көп албай, сразу экранга өтө берелик. Бул экранда өзүмдүн каналдарымдын бири. Каналдарды алып барбай калганда, же болбосо кол тийбей калганда, убакыт болбой, же болбосо багыт уже эскирип калып акча алып келбей баштаганда каналдарды негизи сатып жүрөм. Сатып жүргөндө деле жакшы акча болот. Албетте мен сунуштап жаткан жокмун, жөнүнөн эле алдын ала айтып жатам. Бул каналды өткөзүп жибергөнбүз, бирок менде доступ калгандыктан сиздерге бөлүшүп коеюн деп атам. Бул каналда 8 мүнөттүк видео тартылган. Азыр статистикасын ачып койгом, аналитиканы сиз көрсөңүз, 2 миллион 300 миң просмотрга. Бул чынында болгону эле 2 миллион 300 миң просмотр. Көп деле эмес, болгону эле деп айтам, анткени миллиардтап просмотрлор бар, каналдар бар. Анткени мунун баарын кичинекей балдар көрөт. Кичинекей бала көргөндө видеону ачканда ал видеону которуп, же болбосо башка видеону көрөм деп ачып кете албайт. Бир видеону ачкан болсо 2-3 жолу көрүп салышы мүмкүн, же болбосо бир көргөн видеону 2-3 күн өткөндөн кийин кайра көрө бериши мүмкүн, кызык болгон үчүнчү. Ошондуктан кичинекей балдар өтө көп. Алар болсо бир видеону 2-3 жолу көрүп салышат, же болбосо негизи эле телефон чукалып турган кичинекей балдар өтө көп. Бир күндө 10, 20, 30 миллион топтогон видеолор бар. Кыска шортс видеолор, узун видеолор бир күндө 5-10 миллион просмотр топтогон деле видеолор бар. Ошон үчүн 2 миллион 300 миң просмотр топтош, ойлоңуз, Кыргызстанда 8 миллион киши жашайт, 2,5 миллион кантип топтомок элем депчи. Мындай просмотрлор топтош көп деле эмес. Бул просмотр негизи көп деп эсептелбейт. 2 миллион 300 миңчи. Кийин башка багыттарда, башка каналдарда көрсөтсөм, мисалы өткөн каналда деле көрсөткөм, ал жакта бир видео, кыска видео 30 миллион просмотр топтогон да. Андай деле видеолор бар, и это неудивительно десем болот. Биз бул видеолорду үнү жок жана жүзү жок атайын жаратабыз. Анткени бул видеону баардык өлкөлөрдөн көрө бериш керек да. Мисалы Том и Жерини деле алсаңыз, аны деле баарыбыз көрүп чыккан, баарыбыз түшүнөбүз. Ал жакта эч ким сүйлөбөйт. Мындай смыслдын баары жөн эле видео менен, анимация аркылуу өткөн да. Бул жакта деле ушундай. Биздин видеолорду негизи планетанын баары көрүш керек. Кимге бул оюн кызык, ошолордун баары көрүш керек. Ошондуктан 2 миллион 300 миң просмотр бул көп эмес. Алдын ала буну жөн эле түшүндүргөн жокмун, анткени көбүнчөлөр ойлойт 2 миллион 300 миң, негизи миллион 2 миллион дейм, бул өтө көп, кыйын, чогулта албайм деп ойлойт. Эмне үчүн? Анткени көптөрү көнгөн Кыргызстанда, мисалы, Кыргызстанда 8 миллион киши жашайт. Мен ошол адамдардын биримин, мен кантип ошол просмотрлардын жарымын топтомок элем, ошончо адам кантип мени ушул адамдардын жарымы көрмөк эле деп, мындай масштабно ойлоно алышпайт да. Мен деле башында баштап жатканда кыйын деп ойлочумун. Бир видеодо миллион просмотр болсо, мен ушундай видео жарата аламын деп ойлочумун. Бирок мындай видеолор күндө миңдеп чыгат. Бул видеолор күндө көп просмотр алат. Ошондуктан жөн эле айткан жокмун. Сиздин башыңызда ошол блокту чечип атам, мындайча айтканда. Кийинкиси время просмотра часы дей берем. Көбүнчөсү түшүнбөйт бул эмне депчи. Буга бирдеке берилеби деп. Бирок ушул просмотрлор аркылуу келген сааттар. Мисалы видеобуз 8 мүнөт болуп атат. 8 мүнөттү мен 2 жолу көрсөм 16 мүнөт болот. Топтому менен канча саат көрүлгөнүн эсептеп турат да бияктачы. Ушул видеонун баары 5 секунд эле көрүп чыга берсе, баштан аягына чейин көрбөйчү, жарымын көрбөйчү, бул жакта өтө аз саат болмок. Монетизацияны күйгүзүш шарттарда 4000 саат топтош керек дейт. Демек, мен бир видеону тартып туруп, условияны, шартты 20 эсе андан көп аткарып койдум да. Мисалы 40 000 саат болсо 10 эсе көп, меники 80 000 саат почти. Мында жөн эле айтып жаткан жокмун. 4000 саат топтош кыйын деген адамдар бар. Мен бир видео киргизип 20 эсе көп ал планды өткөзүп ашырып кылып койдум да. Анан көбүнчөсү ойлойт, 1000 подписчик чогултуш кыйын деп. Мына бир видео телефон менен тартып 10 100 подписчик келген. 10 эсе көп тоже. И бул көрсөткүчтөргө албетте 110 000 рублей төлөгөн. Сом менен эсептеп көрсөңүз, мындан көбүрөөк болот азыр. Бул жакта 120 000 сомдон жогору акча. Аналитикада баарын түшүндүрүп кеттим. Просмотрлар түшүндүңүз. Топтош кыйын эмес. Эмне үчүн аны түшүндүрдүм. Сааттар бул эмне деп көбүнчөсү суроо берет, же болбосо билгендер 4000 саат топтош кыйын дейт. Монетизациянын шарттарын аткарыш үчүн. Мен сизге 20 эсе көбүрөөк аны аткарып койгон бир видео аркылуу көрсөттүм. Подписчик топтош кыйын дейт, аны да түшүндүрдүм, кыйын эмес экенин жана кирешесин көрсөттүм. Эми өзүңүз суроо берип көрсөңүз болот. 120 000 сом, 40 000 тапсаңыз 3 ай. 3 айда 120 000 чистыми топтош үчүн таза. Сиз жебей ичпей жүрүшүңүз керек. Жана 40 000 азыр 8 саат график менен иштеген, жөнөкөй иштеги акчалар табат бир айда.
айда 40 миңден көбүрөөк 12 саат иштегендер табышы мүмкүн жөнөкөй иштерди айтып жатам. Эгерде билимиңиз болсо же болбосо бир жерде көп иштеп жаткан болсоңуз, ошол эле стройка жана башкаларга турган болсок, албетте көбүрөөк табасыз. Жөнөкөй гос иште ала турган болсок, ал жакта 40 миң, 30 миң акысы. Медицина ала турган болсок, андан азыраак болушу мүмкүн. Мен бүт жерде профессионал эмесмин, бүт жерде иштеп көргөн эмесмин, бирок көп иштеп жүргөн жерлерди салыштырып айтып жатам. YouTube'ду баштай электе иштеген жерлер бар болчу, ошондуктан мисалга алып атам. Жаштар, менден бир аз менен деле тең адамдар болушу мүмкүн. Официант болуп иштегендер бар, смена 2 миң болушу мүмкүн. 12 сааттай иштеш керек. Же болбосо окуудан чогулуп түнгө чейин иштеш керек. Итог күн сайын чыга бербейсиздер. Кыскасы бунун баарын эмне үчүн айтып жатам? Бул жакта бир видео чыгарып коюп, ушундай келешиге чыксаңыз дагы буну жеп ичип ортосунда курутуп койбойсуз. Бунун баары 1 ай өткөндөн кийин гана сиздин счетко түшөт. Чоң крупный сумма болот, бир чоң ишке жаратып салсаңыз, кетирип салсаңыз болот. Ар бир этапты жөн гана айткан жокмун. Мактанып атат же болбосо дагы бир нерсе деп ойлобоңуз. Сиздердин башыңыздагы эле блокту чечиш үчүн бул акча кыйын табылат жашоодо, бул жакта оңой тапсаңыз болот. Бул сизге көп көрүнөт, кыйын сезилет, бул жакта негизи оңой эле. Бул да кыйын сезилет, бирок бир видео чыгарып, мына 10-20 эсе перевыполнили это. Видеону өзүнө өтө эле түшүндүрүп берейин эмне болгон видео. Анткени көбүнчө ойлойт, бул анимация, кыйын оюн, мен билбейм, картаңмын, жашмын, оюндарга жакын эмесмин жана башкасы. Бул оюнда көрсөңүз мерде джойстик чыгарат. Джойстиктер эмнеде болот? Туура компьютерде болбойт, телефондо гана джойстик болот. Бул оюн PUBG же Free Fire'дарга окшош профессионально ойногонун кереги жок. Бул жакта жат, тур, секир, ур деген эле 2 кнопка эле бар мына. 2 жолу бассаңыз 2 жолу секирет, 1 жолу бассаңыз жатып тура калыш да мүмкүн, анан бирөөсү менен урат. Ушундай жөнөкөй эле 2 кнопка. Бирөөсү управление, мына буну ким кыла албайт? Телефонду алдыңыз, бирөөсү менен управляйте, ушул аю менен. Экинчиси менен секиресиз, урасыз. Всё. Бул оюн иши онлайн эмес. Балким мен бул оюнду тартып жүргөндө онлайн жок болчу, азыр чыгып калышы мүмкүн, аны билбейм. Бул оюнда бир противниктер менен ойнобойсуз. Чын кишилер менен сизге окшоп кирип алып сизди ургулап, сизге мешать эткен адамдар жок. Бул открытый мир, жөнөкөй эле оюн. Көчүрөсүз, картада чуркап жүрөбүз. Карта дегенде оюндун ичин айтып жатам да. Оюндун ичинде ар кандай локациялары бар. Бир порталга киресиз, же болбосо бир баскычты басасыз, башка ошо оюндун ичинде эле мирлер бар, мындай кичинекей жерлерчи. Мир дегенде бул Майнкрафт оюн билсеңиз керек, килейген мирлер эмес. Кымындай эле жер. Мына могу видеодо көрүп жатасыз го, арты баары кымындай эмес, стена менен тосулгандардычы. Ушундай эле кымындай жер. Башка жерге өтсөңүз ошондой кымындай жерге чөбүз, андан башка жерге өтсөңүз ушундай кымындай жерге чөбүз. Бул оюнда жаңыртуулар чыгып турат, обновление деп коет. Обновленияларда оюнга жаңы нерселер кошулат. Мен бул оюнда ошо жаңы нерсе чыккандарды элден биринчи көрсөткөнгө аракет кылчумун. Мисалы, обновление болдубу, оюн жаңыртылдыбы? Бул оюнда обновлениялар эрте чыгып турат. PUBG же Standoff деген оюндар окшоп 1 жылда бир чыкпайт, жарым жылда бир чыкпайт. Бир айда 2 жолу мен ойноп жүргөндө чыкчу да, азыр деле ошондой чыгат. Болгону эле бул оюнду бир изилдеп алып, башкалар көрө элек нерселерди чыгарасыз. Ойлошуңуз мүмкүн, менден эрте чыгарып салган адамдар болуп атат, менден эрте обновитти басып, баарын тартып чыгарып салгандар болуп атат, же болбосо мен кеч калдым, негизи эле обновление чыкпай жатат дешиңиз мүмкүн, бирок сизге окшоп бүгүн көчүргөн ушул оюнда адамдар өтө көп. Особенно кичинекей балдар. Алар көп нерселерди билбейт, каяка барыш, каяка басышты билбейт. Албетте жаңы изилдеп жаткандачы, а так кичинекей балдар көп нерсени билет негизи. Башында үйрөнүп жатканда көп нерсени билбейт, алар YouTube'га жазып көрөт. Сиз болсо 1-2 күн алардан эрте көчүрүп, эрте изилдеп калган болсоңуз, бүгүн көчүргөн миңдеген кичинекей балдар сизди уже көрүп баштайт. Ошон үчүн обязательно башкаларга окшоп профессионал болуп, же алардан жакшыраак тартуунун кереги жок. Ошо баарын түшүндүрүп бердим деп ойлойм. Эми бул оюндун аты Super Beer. Мен бул жерде видеону эмне жөнүндө тарткам? Негизи именно бир комнатаны албай эле коеюн. Бул оюнда еще үйлөр бар, комнаталар бар. Ошо комнаталардын биринде жаңы бассейн чыктыбы деген эле суроо да. Мына мен бир бассейндин ичине кирип туруп, бассейндер бар. Ошонун ичине кирип туруп эле стрелка коюп туруп, жаңы комнатада жаңы бассейн деп эле койгом да. Мисалга айтайын. Сиз деле ушундай кылсаңыз болот. Бирок бассейн эмес, мисалы жаңы машинка кошулушу мүмкүн. Мына мыякта конкуренттерди карай турган болсоңуз, жаңы машинка деп стрелка коюптур да, мындай машинка оюнда жок болушу мүмкүн. Фотошоп кылып, бир кесип алып, бир матчты деле коюп эле ушул машинка деп эле стрелка коюп койсоңуз, кичинекей балдар ишенип көрө берет. Оюнга киргенде башка бир кызык нерселер көрсөтүп койсоңуз, ошолорго алаксып калып калышат. Жаңы бассейн деп мен суроону берип койгом. Видео башынан аягына чейин бир да бассейн көрсөтүлгөн эмес, видеонун башынан аягына чейин бассейн деле жок. Мына ушул жерде видеону эң көп көрүшүптүр. Кичинекей балдарга мына 6-минутада видеом кызык болуптур. Эмне үчүн? Анткени ушул жактан секирип отуп бассейнге өтүп кетеби деп кичинекей балдар ойлогон да. Мен ойлогом, алар ойлошкон, ушул видеону ушул жеринде мен ал секретти наконец көрсөтөмүн депчи. Бирок эч кандай бассейнге өткөн эмесмин. Мына бир комнатага кирип кеткем, бассейн жок элечи. А мен видеого ушул комнатада суу каптап кеткен деп койгом да, мына бассейн кылчы. А мындай көрсөңүз видеодо эчтеке жок. Ойлошуңуз мүмкүн, алдап жатасың, андай болбойт деп. Бирок бул кичинекей балдардын көңүлүн алыш үчүн эле. Алар келет, картинканы көрүп, о, жаңы бассейн мен көргөн эмесмин деп басат, кирет, анан сиздин кызык монтажыңызды көрөт. Сиз оюнда чуркап жүрүп кызык монтаж кыласыз. Аны көрүшөт. Анан кичинекей балдардын оюну аксып кетет. Могу прикол шуткаларыңызды көрүп
күлүп чайнап эле ошончо эле сонун убакыт өткөрүп эле видеоңуз чабып өтүп кетет. Мында эч жаман нерсе жок. Сиз деле күн күнгө чейин эле алданып келесиз. Новостьтерди карасаңыз тиги мынтип салды, тигинтип салды кирсең эчтеке деле жок. Эми новостьимде жанактай шок новость, срочный новосттар бар го, ошонун түрүндө айтып жатам. Биз деле чоң кишилер алданып калабыз, киребиз. Анан башка бир новостьтер көрүп эле кетип ошончо баарын унутуп коебуз. Алданып калдык деп деле ойлойбуз. YouTube'да бул көңүлдү ала турган негизи эле инструмент. Муну билиш керек, муну билбесеңиз просмотрларыңыз аз болот. Бул жакта алдап жатам деген эчтеке жок. Мен бул жерде суроо коюп койгом. Жаңы бассейнби депчи. Кирсем, өзүм издеп жүрдүм балким ал бассейнди таппай койдум. Комнатага кирдим, издедим, жок экен. Ошентип кичинекей балдардын көңүлүн алган билиш керек. Бул видеодо мен сизге башынан аягына чейин баары жеңил экенин түшүндүрүп бердим. Ойлошуңуз мүмкүн, башында ойлоп жүргөнүз да бул оюнду көчүрүш керек, ойнош керек билбейм деп. Мен башыңызда мифтердин баарын развеял да. Мындай башта кыйынчылыктын баарын чечип койдум мындай. Түшүнүп калдыңыз, полный кантип кылыш керек. Аз баары эле ушул оюнду көчүрүп бир аз 10 мүнөт ойноп көрсөңүз, мен айтканым мындан да жеңил сезиле баштайт. То есть мен айткан нерселерди кайра 10 мүнөттөн кийин буну ойноп туруп кайра кирсеңиз, мени еще больше түшүнүп баштайсыз да. Акыры эч кыйынчылыгы жок. Ушунун баарын курстарда мен бул оюнду өзүм кылгам. Биринчиден, башка үйрөтмөндөрдөн сурап көрсөңүз болот. Кылдың беле деп, вряд ли они это делали. Окуучуларым каналдарында өзүм кылып, мен кылып кирешеге чыгып, артта баскычтарды көрүп атасыз, өзүм кылып туруп, анан кийин үйрөтүп билим бергенде башкалардыкы окшошот. Ошентип үйрөнүшөт да. Анан мен бул багытты билем, нишан билем, мен деле үйрөтөм деп эптеп сүйлөй бергендер, они даже сами примерно не знают, как это объяснять. Мен мисалы түшүндүрүп бердим го, бул жеңил эле, мындай кылдым, тиндей кылдым, ушинтип кызыктырып көңүлүн алдым деп. Они даже примерно не понимают, эмне кылып көңүлүн алдым, эмне кылып кызыктырдым, бул оюнду деле билишпейт. Мунун баарын эмне үчүн айтып жатам? Мен 5 жылдан бери бул оюндарды көрсөтүп үйрөтүп келем да. Кирешеге чыгып, ушул оюндар менен кирешеге чыгып, мен көптү билем дегендер, алар деле менин окуучум. Инстаграмда көп кишилерди көрөм. Өткөн багытта миллион подписчик менен каналымды көрсөтүп жүргөндө бир окуучум бар болчу, 400-500 миң подписчик бар болчу. Аны да бай көрдүм, мен да окутам, үйрөтөм деп жүрүптүр. Я ничего против не имею. Я к тому, что ал кишилер айтат, эч ким билбейт буну, эч ким үйрөтө албайт, мен эле кыла алам, мен эле үйрөтө алам, мен гарантия берем деп дагы ошолордун баарын айтып жүрүптүр. Я к чему? Я к тому, что они сами у меня обучались. Если не у меня, то у других. Мен сизге эмнени айтып жатам, мен да окуңуз деп айтып жаткан жокмун. Мен деле буну башка адамдардан көрүп үйрөнгөм. Мен деле туруп эле ойлоп таап жүргөм эмес. Мен муну орустардан көргөм, анан американецтердин окуусун сатып алып көргөм. Англисче билбесем да переводчик колдонуп атып, эми бир аз билем албетте, ушуну иштеп калгандан кийин үйрөнөсүң да. Мен жашырбайм да, муну башкалардан үйрөнгөм, башкалардан кылып, өзүм опыт наработать этип туруп, анан кийин билимди передаю да. Башкалардан бирөөдөн көрө калып эле, мен деле билем, муну бул оңой эле кыла алам деген жок. Ошондуктан ушунун баарын билип кылган үчүн мен сизге цифраларды четко көрсөттүм. И четко вам объяснил, как это делается. Билбеген багыттарымды көрсөтпөйм, кылбайм. Мисалы, кулинарияны ала турган болсок, мен тамак жасоону билбейм. А значит, мен эчтеке үйрөтө албайм. Тамак жасоону билбесем, эмнени үйрөтө алмай элем, туурабы? Ошондуктан мунун баарын общий бир топтом кыла турган болсок, билген адамдан окуңуз, жана өз ишин жакшы билген адамдан. Мен ушуну далилдеп бердим азыр. Өз ишин жакшы билген десек, үйрөтмөндөр бар. Кулинария аркылуу кирешеге чыкса болот деп. Кулинарияга жакын болсоңуз, ушул жактан үйрөнсөңүз болот. Мисалы, менин окуумда андай жок. Бирок кулинарияда даяр болуңуз. Камера аласыз, микрофон аласыз, үнүн жаздырасыз, монтаж кылганды жакшыраак билишиңиз керек. Как минимум свет, пет коюп, үйүңүздүн ремонту жакшы болуш керек. Эми эптеген бир топурак, бир плитанын үстүндө, бир нерсенин үстүндө айылда бир нерсе жасап жүргөнсүз, андай деле тематикалар көрүшөт негизи. Эми кыскасы конкуренттерди кыла алам деп, анан светиңиз жетпей, камераңыз жетпей, ага да киреше керек, акча керек, ага да коротулуш керек, кылыш керек деп жүргөн болсоңуз, это все не так легко. Ошондуктан өзүңүзгө жараша турган багыт тандаңыз. Мисалы, ушундай оюндарды любой адам, жашпы, кичинекейби, окуучубу, любой адам каалаган жерде иште отурабы, иштен чыкты, машинада отурабы, бирөө аны алып баратабы, каалаган жакта тартып киргизе берсе болот. И ошондуктан менин окуум акчасы өтө кымбат эмес, жана менин окуумда мен ар дайым айтканда без вложений дейм. Көбүнчөлөр миллиондогон акчалар көрсөтүп тапса болот депчи. Кирсең эле искусственный интеллект менен подписка 200-300 $, подпискалар менен иштешет. Же болбосо бир супер монтаж, 2D 3D анимация. 2D 3D анимацияны кылыш үчүн $1000 компьютер минимум керек. Андан ылдыйраак компьютер аны көрсө эме көтөрө албайт, чийлет, кыйналат, анимацияңыз жабылып кетет, сохраниться этилбейт. Өзүңүз эле кыйналасыз. Кылыш да кыйын, окуу дагы кымбат турат анимациячы. Ошондуктан өзүңүзгө туура келген нерсени тандаңыз. Алдын ала баарын топтом кылып айттым. Мен ушул жакты жакшы билем, ушуну үйрөтө алам депчи. Анан биздин окууга кирип кулинарияны үйрөнүп элем, кулинария кылат элем десем да болобу десеңиз, жок. Мен ал жакта профессионал эмесмин. Сизге сунуш да бере албайм. Менин целим YouTube аркылуу өзүмдүн жакшы көрүп жаткан нерсемди тартыш эмес. Мисалы, бирөө айдындар келип айтып калат, мен тамак жасаганды жакшы көрөм, ошону киргизсем, ушинтип кирешеге чыксам депчи. Ал адам бир нерсени жакшы көрөт, аны киргизип акчага тапкысы келет. Бирок любимая вещь не всегда акча табуу менен барабар келбейт да. Бир эмес да. Мисалы, я люблю играть на гитаре, мисалга айтайын. Мен аны тартып киргизсем, мен кимге керекмин? Биринчиден, экинчиден, мен ал үчүн акча таба аламбы? Ошондуктан в голове сразу расставьте вещи такие. Футбол ойногонду жакшы көрсөңүз, аны тартып киргизсеңиз, сизди эч ким көрбөйт. Мисалга, если цель у вас зарабатывать деньги. А если мен 10 жыл ичи футбол ойногонду киргизем, мен кийин профессионал игрок болом деп целиңиз башка болсо, мен адамдар көрсүн десеңиз,
Албетте, это другая задача. Но я на своем канале обучаю, как зарабатывать деньги. Кантип ютубту инструмент аркылуу колдонуп акча тапса болот. А значит, мен өзүмө жаккан нерселерди мен бул жака тартып киргизбейм. Айттым го, жаккан нерсе акча менен не всегда бир барабар депчи. Айтышат го, жаккан ишиңди кыл депчи, ошондо успешный болосуң депчи, мисалчы. А ойын ойнош, кимдин жаккан иши билбейм, бирок бул инструмент аркылуу акча тапса болот. Ойын эле эмес, негизи эле хайп, анимация, бир нерселерди, мелочтарды башкарды үйрөтөбүз. Кийин көрсөтөм. Өткөндө эле бирок ойын болчу, көрсөткөнүмчү. Ойын эле ойнойт деп ойлоп калмаңыз. Негизи ушул тармактагы без вложений, мен мындай жатып калыңыз, без вложений YouTube аркылуу инструмент колдонуп киреше чыкса болот. Ошону үйрөтөм. Любимый вещь, мен сүрөт тартканды жакшы көрөм, пианино ойногонду жакшы көрөм, аны киргизип акча тапсам болобу деп акча коротуп окуума кирбей эле коюңуздар, анткени мен окуумда только акча тапканды үйрөтөм. Андай искусство, анан кийин любимые дела, любимые вещи, ошону развивать эткен, бул личный блог, тияк бияк дегенди мен үйрөтпөйм. Мен личный блогту сам не сдался, мен эптеп эле видео тартып отурам да. Ошондуктан да творчество, искусство, любимый эле нерселеримди киргизгим келет деген цель болсо, не ко мне. Если есть цель зарабатывать, инструмент катары ютубту колдонуп, то ко мне. Ошондуктан тоже алдын ала айтып койдум, кээ бирлери кирет, менде акча деле бар, мен жөн эле мындай блог катары өнүккүм келет дегендер да келип калат да, тоже не ко мне. Жөн эле акчаңызды корото албаш үчүн алдын ала айтып койдум. Цель зарабатывать, баштаңыздар. Кантип дей турган болсоңуздар, бизде 3 тариф бар, плюс рассрочка бар, 5%ный акчасы бар адам же болбосо сиз рассрочка менен төлөсөңүз, экөөңүздүн баасы айырмаланбайт. Проценттерди төлөгөндө дагы же болбосо акча төлөгөндө да эч кандай түрүндө эч бир нерсе айырмаланбайт. Бирдей эле төлөйбүз, проценттерди өзүбүзгө алабыз. 5% рассрочка. Иши азыр төлөп эле окууну баштап кетсеңиз болот, 3 ай бөлүп төлөө бар. М+ аркылуу. Жок, сразу эле баштай берем, рассрочка деле кереги жок дей турган болсоңуз, ал деле толук маалымат алыш үчүн ылдыйга Telegram баракчамды менеджерге чыдап койдум. Киргенде Эрлан Велзович деп чыгат, ал мен болом, бирок сизге Султан менеджер жооп берет. Жаза бериңиздер, толук маалымат алыңыздар окуу боюнча, ушул инструментти колдонуп киреше чыгыңыздар.